Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге кыскача отчет беребиз. Бүгүн 25 февраль 2023 жыл биз Ысык Көл облусунун Борбор калаасында, Каракол шаарында болдук. Бүгүн биз туугандар Ысык Көл облусунун ички выставкасы, тагыраак айтканда Арашан асыл тукум койлорунун Ысык Көл облусу боюнча ички выставкасын көрө алдык. Тагыраак айтканда тандап алуу туруда деп койсок болот. Мына ушул Арашан асыл тукум Ысык Көл кой сүйүүчүлөрүнүн төрагасы жетекчиси Аманова ортодо бизди конок катары чакырды, келдик, тарттык. Биздин каналга өтүп туруп, выставканы толук көрө алсаңыздар болот. Выставка мына ушул Каракол шаарында жаңы ачылган заманбап жаңарык мал базары, жаңарык мал базарында өттү. Буюрса өтө шарты жакшы экен. 2022 жылы 11 сентябрда өткөн эл аралык выставка дагы мына ушул жерде болгон. Анан Амановаларды мына Ысык Көл жамаатынын мына ушул мал базар боюнча биздин көрүүчүлөргө, тагыраак айтканда Ысык Көл облусунун тургундарына кайрыла турган анча-мынча сөзү бар экен. Мына ушул биз азыр жаңы заманбап мал базарда турабыз. Биз мурунку выставкада келгенде могу навестердин астында отуруп жыргап эле калган элек. Сиздерге Амановабыздан бир аз кайрылуу бар. Жетекчи катары биринчи сөздү Аманова баштап берсин. Азыр мен микрофонду берейин, Аманова. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар жана Ысык Көл облусунун тургундары. Кудай буйрса мына ушул жаңы мал базарында биринчи эмес экинчи ирет чоң иш-чараларыбызды өткөзүп атабыз. Былтыр 11 сентябрда эл аралык деңгээлде асыл тукум Арашан кой сүйүүчүлөрүнүн выставкасынын көргөзмөсүн өткөзгөнбүз. Бүгүн мына 25 февралда да Кудай буйрса Ысык Көл облусунун ички тандоо Казакстанда болчу выставкага тандоо көргөзмөсүн өткөздүк. Себеп дегенде азыркы заманбап тил менен айтканда сандан сапатка өтүү деген максатты көздөйт. Экинчиден ушул базар тууралуу кичине маалымат бере кетсек, мына ушул базардын ачылганына Кудай кааласа мына 1 жылдан ашыгыраак болду. Ошондон бери элибизде чоңдорубуз тоскоол болуп атабы же мурунку базардын ээси тоскоол болуп атабы белгисиз болуп атат. Бирок ушундай заманбап мал базарга элдин келбеши бизди абдан өкүндүрөт. Же элибиз көнүп калганбы, ушундай тизеден чыла кечип, тизеден баткак кечкенге көнүп калганбы билбейм. Ал базардын шарты менен бул базардын шарты асман менен жердей десек болот. А жерде бир ноо болуп атат. Себеп дегенде ал базардын жетекчиси ошо биздин кеңештин депутаты, балким ошол бир тоскоолдук кылып аткандыр. Буну айыл чарба министри, зооветеринариялык көзөмөл жүргүзүүчү органдар жүргүзүп, Каракол шаарынын мэриясы да токтом чыгарыш керек эле. Ушул базарга көчүрүп берсе, бизге окшогон мисалы үчүн чарбакерлер ушундай заманбап базарга биз муктажбыз. Себеп дегенде бул базардын аянты 6 гектардын тегереги болуш керек. Бул жерде вет клиникасы бар, гостиницасы бар, навестери бар, бордюрлары бар, мал түшүрчү жайлары, тиги парковкалары баары даяр. Бирок элибиз көнүп алган экен, тиги базардын общий ички территориясы 1 гектар 70 соток ошондой эле болуш керек. Ошонун айырмачылыгына караганда мына жаан чачын болгон убакта тиги базарга биз мисалы үчүн резинкөттү кийип барбасак, мындай жеңил желпи чокой менен бара албайбыз ачыгын айтканда. Ошол себептен мен Ысык Көл облусунун элине да, Ысык Көл облусунун ушул тармакты караган атка минерлерине да бир туугандарыбызга кайрылат элем. Ошол базарды аякта көп тоскоол жаратып атат. Себеп дегенде тегерегинде жашаган элдерге да тоскоол жаратып атат. Тиякта эски мал базарыбыз ушул мал базарга көчүрүп берсе, бизге ушул базар мына клеткалар даяр, кой кийген, жылкы байлаган бүт бар даяр. Ушул жерге көчүрүп берсе, биз абдан ыраазы болот элек. Мен жеке кайрылуум ошол, менин оюм. Анын калгандары ойлорунда билгизе кетсин. Азыр мен өз оюмду айтып коеюн. Мына бул жерде бир жамааттын кызматкерлери гана да. Жалпы Ысык Көл жамаатында 3 Арашан группасы бар, Ар бир райондо бирден группа бар. Областта Асыл Арашан деп мына бул логотипибиз турат. Асыл Арашан кооперативи бар. Канча адам бар ошондо? Канча койчу бар? Кооперативде 45 адам бар азыр. Кооперативде. Бирок общий Ысык Көл облусунун Арашан коомун ошол кооператив иш-чараларын жүргүзөт да. Кооперативде бар кишилердин өзүнүн жеке бир өздөрүнүн регионалдык бир группаларда болушу мүмкүн, Регионалдык группаларда мүчө катары же төрага катары тиякта да отурушат, бизде мүчө катары отурушат да. Жалпы бир 100дөн ашык жок дегенде кой сүйүүчү бар, 100 береле жагы бир. Бүгүн өзүңүздөр деле көрдүңүздөр да, күбө болдуңуздар, эмне деген мал келди. Бери дегенде бир
300'дөн ашык адам бар го. Ушу 300'дөн ашык койчунун баарына мына ушул фермерде мындайча айтканда бир бар мал кармайбыз. Мына ушундай шарттагы базар керек экен да. Мен бул базарга экинчи рет келип отурамын. Мен бир практика кылган адам катары айтайын. Мисалы үчүн күн желеси мал базарда издесеңиздер, Сокулук мал базары чыгат да. Анан моюнту тартып койчубуз анча мынча. Жанакы чын айтканда резинка өтүңдү көмүп калайын дейт да. Сокулук мал базарына жаңы ушундай заманбап мал базары ачылды. Кийинки жума категорически эл өзү өтүп кетти да. Анткени элге шарт керек болчу. Ал жакта пробка да жок, кирип чыкканга жеңил, азыр кеңири ал жакта. Анан мыногу аянты эң чоң мен эмнени байкадым? Мисалы жылкыга навес. Бул жакта мындай адамдын өмүрүнүн коопсуздугу дагы алыныптыр да. Мисалы башка базарларга барсаңыздар, жылкы тепсе кечирип эле коюңуздар. Мойто 4-5 навес бар экен. Анан базардын артыкчылыгын эми биз айталы. Андан кийин аман сиз базардын артыкчылыгы менен анан биздин ушул көлдүк туугандар ушул базарга келсе кандай пайда болот, элге мындай кандай кызыкчылык бар деген да ушул базарга. Бул базардын артыкчылыгы биринчиден эң эле биринчи тазалыгы. Анан орусча айтканда техника безопасность деп коебуз. Жеке сатуучунун коопсуздугу жана сатып алуучунун коопсуздугу да каралган да бул жерде. Мисалы үчүн тияктан катар жылкынын арасынан өтүп, жылкы теп, бука сүзүп, куй сүзүп неме болгон случайлар болгон. Андай немелер болуп атат. Бирок бул жерде ошонун баары сатуучуга да, сатып алуучуга да коопсуздук жагы каралган да. Бул жерде ветеринарный клиникасы бар, мына операционный немеси менен, кабинети менен вет клиника бар мына. Бул жакта операциялар жасайт, а? Операциялар жасалат. Бул жерде тиги отстойниги бар, бүт уш жерге малды алып келип таштап кетет. Булар вет клиниканын балдары дарылайт, сакайтып туруп анан малды чыгарып берет. Биздин жүк ташуучу таксисттерге кандай пайда бар бул жерде? Таксисттерге, жүк ташуучу чоң унааларга мисалы үчүн биринчиден парковкасы, экинчиден мына гостиницасы да бар бул жерде. Тамак ысык тамак ашы менен уюштурулган гостиницасы да бар. Паркинг өтө кеңири. Кеңири, абдан кеңири. Бул жердин анан бир артыкчылыгы тиги Лески мал базары шаардын ичинде болсо, эл жашаган аймакта болсо, бул жер шаардын четинде. Эч кимге тоскоолдук жаратпайт. Антисанитария жок. Бүт мына өзүңүздөр бүгүн кыдырып басып көрдүңүздөр, таптаза. Ошол жактар каралган да. Бул былтыркы эл аралык выставкада дагы эл ушунчалык таң калган да, Кыргызстанда эң таза мал базары экен депчи. Мындай мал базар жок эч жерде. Ачыгын айтканда мен ары жагы Баткенден баштап Ишенген Оштун Учкун мал базарында болдум, өзгө мал базарында болдум, Таластыкында болдум, Кара-Балта, Токмок, Сокулук, Перегородный, бу Караколдун мал базарында да келип жүрөбүз. Мындайча айтканда мындай мен өзүм жеке оюм мындай мал базар көрө элекмин. Ачыгын айтканда алуучуга, сатуучуга жана жүк ташуучу биздин таксист агаларга да эң жакшы шарт түзүлгөн базар экен да. Азыр эми Аман абабыздын кайрылуусу мына ушул экен. Биз сиздерге азыр базардын ичин толук шарт кандай көрсөтүп беребиз. Ушул базардын эң чоң артыкчылыктары биякта заманбап. Азыр бүт жерде интернетизация деп атпайбыз. Бул жерде ар бир точкада видео камералар орнотулган. Бул жерде бул базардын шарты боюнча эртең мененки 6-дан калашынча 2 күндүк мал базар болот деп айткан эле. Парковкасы бекер, биринчи 2 ай полностью тиги кирип чыккан кардарларга бекер деген да. Баарына категорически. Бүт алуучуга да, сатуучуга да. Экинчиден клиникалар иштеп турат. Бул контейнерлердин ар жагы бүт тиги общественное питание ошол жака өтүп кетет да. Могу контейнерлердин ар жагы бүт тамак аш жагы ошол жака өтөт. Мал аралашпайт. Мал аралашпайт. Мал менен аралашпайт. Бул жердин намазканасы бар, вет клиникасы бар, мед клиникасы бар, баары бар да. Ушундай базар, ушул базарда эл бөлүп бул жака келип берсе, мисалы базарды базарда бияка келип берсе, мисалы бул элдин өзүнө чоң артыкчылык болмок да. Таза жерде соода кылган жакшыбы же түзөдөн чыла жерде соода кылган жакшыбы? Ошондой артыкчылыктары бар да. Эл бир эле жумада бери карап секирсе келе берет экен анда, болгону. Эл эмнеден коркуп атат анда? Бул жака келсек адам аз болуп калып албай калат деп коркушабы же кандай? Ошондой болуп атат да. Пока эки базардын немеси бири-бирине конкуренция сыяктуу болуп атат. Себеп дегенде тиги базардын жагдайы санитарно экологический жагынан тууру келбейт да. Тиги базардыкы. А бияктыкы бүт стандартына ылайыктуу.
Азыр биз базардын өзгөчө шарттары менен, өзгөчө артыкчылык шарттары менен тааныштырып коелу. Аманов экөөбүз. Бул базарда кой үчүн атайын 2 навес бар экен. Асты шагал, өтө калың, чыла болбойт экен. Анан могул жака ушунун эле экинчиси мына кире бериште. Ушундайдан экөө. Биз үстүнгүнү көрсөтүп атабыз. Бул жака клеткалар өтө бекем коюлуптур. Мына даже мал базары эмес, эл аралык выставкалар өттү да. Анан өздөрүнүн кулпусун тагып коюп, кардарлар коюн коюп, соодасын кыла берсе болот. Так. Ар бирөөнө топ-топ тагылган, шпингалет тагылган барына. Канча 42 клетка дедиби? 42 клетка. Анан могул жак күндөн тозот экен. Өтө сонун. 42 клетка азыр бул баш эле Кантемир ушу базардын ээси айткан, эгер дагы необходимость болсо дагы өрүштүп салып берем деген. Машалла. Дагы кеңейтип берем деген. Бул койлор үчүн мына ушундай шарт түзүлгөн да. Өтө кең жер. Азыр биз сиздерге туугандар эң көп безопасность алармандарга бул жылкы. Азыр жылкы тарапта көрсөтүп беребиз. Эми биз бул жака өттүк, мына кой навести көрсөттүк элек. Мынагул болсо суу экен, 150 метрден чыккан артезиан суу экен. Бул жакта сууду да колдоно билесиздер. Бул шарт да каралыптыр. Албетте мындай тазалыкка өтө суу керек. Мына 2 кой навес, бул жерде 2 туалет бар экен. Анан мындан сырткары бодо малга 3 навес бар экен. Тагыраак айтканда бул жака байлайсыздар, уйбу, жылкыбы, букабы, кыскасы айтканда жылкыга, уйга, букага 3 навес жасалыптыр. Бирөө, экөө, үчөө. Артыкчылыгы могу жерден басасыздар, могул жакта мал байлайсыздар да. Бул жак ушундай экен. Анан эң жакшысы могул жак эме стяжка. Күн тийбейт. Мойтта жөлөнүп алып, малды байлап коюп, эмне кыласыздар. Кыскасы бизтерге ушуну көрсөттүк. Парковка өтө көп, дагы көп шарттары бар. Негизги мазмундуу жерлерин көрсөтүп бердик. Мисалы үчүн бардак неге бардак болбойт. Муну көрүп турасыздар. Мал келет могу жактан, мисалы үчүнчү, мына бияктан барат, түшүрөт, бул жака жүктөйт. Анан могул жерден без пробка мына. Өтөт келет мындай. Прямо өтө тургандар да. Моетке келип машина токтоду, артынан түшүрүп бүтсө күтөйүн деген нерсе жок. Түз өтүп кете бересиздер. Мунун өзүнүн жолу бар мына бул жакта. Мына көрүп атасыздарбы? Өтө сонун жер. Мына жарыяга микрофондор турат. Камералар менен турат буйруса. Мына ушундай. Шарт өтө сонун жер. Буйруса мындай мал базарды сиздер эч жактан таба албайсыздар. Мына мен өзү Үсүккөлдүк бир туугандарды мына ушул мал базарга келүүгө чакырабыз. Мындай шарты бар мал базар эч жакта жок. Эгер ушулдан жакшы шарты бар мал базар Кыргызстанда болсо, анда сөзсүз бизге чалыңыздарчы. Мен өзүм бар бир тартып көрсөтүп берейинчи элгечи. Мына ушундай. Бул экинчи бөлүк. Бул жакта болсо тамак аш. Тамак аш жагы. Бул жака мал кирбейт экен. Мына контейнерлерден өтө көп контейнер бар. Мына ушул келип туруп, алып контейнерди ашкана кылып иштетсеңиздер, мына кененчилигини карап коюңуздар да, биринчи кезектенчи. Башка мал базарлар кой базарынын ичине палатканы коюп туруп тамак. Эми чын айтканда ал жагын сүйлөбөй да койсок болот. Барыбыз мал базарга барабыз, көрүп жүрөбүз. Пищевой зона, Пищевой зона. Тамак аш ичүү, кардарлар тамак ичүү зоналары. Азыр мыналар бош эле турат да. Бул ошондо жанакы тамак аш менен иштейин дегендерге, Булар тамак аш менен иштейм дегендерге, мына өздөрү келип контейнерлерин коюшкан. Бүт условиялары менен санэпидстанциянын мисалы үчүн кандай требованиялары болсо, ошол требованияларга мисалы үчүн жооп берет. Машалла. Бул жакта дагы бир намазкана бар экен. Эң жакшысы, билесиздер, биздин көп мусулман бир туугандар мал базардан намазканадан кыйналат да. Эң жакшысы мына ушул жер экен. Анан бул жак вет кызмат. Тагыраак айтканда, ветеринарлар келип справканы уш жерден жазат. Радиорубкасы уш жерде, бүт бар уш жерде. Өтө сонун жер экен. Баягы ветеринарлар иштесем десе келип өз деле кабинетін ачып, ооруган малдарга заказ алып иштесе болобу? Болот. Бул жерде действующий ветклиника бар. Тетиги малдын баары азыр ооруп келип, ошо дарыланып аткан малдар да. Бу тетигилер, Тетигилердин баары ошо отстойный. Ошосу менен турат биз биякта клиник. Мына ветклиника бул жерде, операционный бүт немелери биякта.
Милициянын бөлмөсү биякта бүт. Мына милиция. Неге билбейм, биз көлдүк бир туугандарым бул базарга келбей жатат. Мына карантинный зона экен да? Карантинный зона. Бүт жабык экен. Мына базардын площадын карабайсызбы, кеңдигин. Машалла. Ушу мал базар. 1 жыл болду, шарт бар экен. Бүт жагда чыла жок да? Кыштын күнү. Бул жерге мына жабдык кол өнөрчүлөргө ушундай жай каралган да. Жабык, жарык бүт бар бул жерде. Бүт шарттары менен. Теп-тегиз жер экен, жабык. Жабдык, кол өнөрчүлөр тияка бар аралашпайт, мына ошолордун зонасы да. Биздин свет менен бүт жарык. Кыскасы бул негизи мал базарда оокат кылган мал алып сатуучу, алуучу жана сатуучу, жүк ташуучу, тамак сатуучу, токум сатуучу, ветврачтын кызматы бүт бар бар. Мындай базарларда ушундай адамдар оокат кылат. Ар бир даже такачынын кадыры баркталып, мына ушундай шарт түзүлүптүр да. Өзүңүз мал базарга билесиз, такачылар кандай жерде турушун билесиз. Мындайча айтканда, капа болбосун, ачык сөз, бирок тебелендиде турат да. Базарларга барсаң, такачыны тебелеп өтөт, туурабы? Жип саткан, нокто саткан шарт жок да. Мына жанагы КамАЗдардын артына туруп алып эле кычыкта жыл десе жылат, ушундай да. Өзүңүздөр билесиздер, жанагы Нарын көлгө кеткен фуранын артына туруп алат, жыл десе анан панелди алып жүктү көчүрүп дегендей. Бул жерде сатуучуга да, алуучуга да бүт шарты каралган да. Бул базарда. Өтө зор. Азыр биз ветклиникага кирдик. Бул жакта ветклиника. Мына койду алып келди, карап атат. Ветклиниканын ветврачсыз, Элдос байке экен. Бул мал базар ветклиникасынын бүт чыгат, мансал отстойниктердин баары кандай дарылар эмне бар? Ушу Элдос командасы менен Элдос башында турат, Амирсан ушу Элдос үч жерде врач. Ушу Элдос биринчи жардамды мал ооруп, же бул жерден базардан бирдеме болуп, баягы сыктап ар кандай шарт болсо, биринчи шартты Элдос жардам берет да. Үч жердин врачы. Бирок андан сырткары жөн мал алып келсе деле карай бересиз, Ушу мал базарга. Кыргызстан боюнча келип атат уже, не только Дуй. Тиякта малдар бүт сиз деле чейин кыласыз. Тарткан жокпуз эми бир 20дай мал турат, эң асты. Мына кояз туй албай аттыр, кесере болобу? Азыр вызывач сайт болуп кесере бар. Мына ветврачтар. Бул ветклиника жакын. Заманбап ветклиникасы салынган. Бул базардын дагы бир артыкчылыгы. Базардын чоң артыкчылыгы. Базарда баягы муунуп кан келбей турган малга сразу сактап калса болобу? Койлордон көп болот го, ар базарда бирден экиден көрөм да өлгөнүчү. Өзү байлап коет дагы басып кетет решеткага, анан келип муунуп, чалкалап көз артка кетип өлүп калат. Эйтик аябай жакшы болот да. Мал тукумдук мал көбөйтөйүн деп чогултуп атканда, биякта бир адисти алып, боз кысырын койлордо көкмөлөр сатып ичет. Ошо көкмөл эмеспи, ошо текшерип коюп элге жакшы. Бул моментте карап бере бересиздер. Эгер заказ кылса, боз эмес, уйларды, уйлардагы. Базардан мисалы үчүн бир мал сатып алайын деген болсо, боз кысырына күмөн болсо, мен мисалы үчүн Элдоско келип, Элдос малды көрүп бериш десем, бул УЗИСи менен барат да, көрүп туруп, боз же кысыр деп ачыгын айтып берет. Оорулуу, оору эмеспи, ошонун баарын ылаңын айтып берет да. Дениз. Бул базардын дагы бир чоң артыкчылыгы. Элге болгон эң чоң артыкчылык уй менен уялгандарга экен да. Анткени мисалы мен Сокулук мал базарда көп жүрөм да, эң көп жүрдүм ошол жакта. Уй алгандар бар, канча айлык десе 4 айлык дейт да. 5 айлыкта билине баштайт го, 4 айда дейт. Канча айлык десе 4 айлык дейт. Анан күмөн, анан ветврачты алып кел, барып алып кел, анан монтип бил, сил. Ушундай Элдос мырза ушул жеринен көрүп берет экен да мына. Уй алам дегендер болсо сиздерге 2 айлык, 3 айлык боз, 4 айлык боз десе, могу ветклиника чуркап келе коюп анан УЗИСи менен көрө коесуздар. Мына ушундай туугандар. Могу вет аптека экен. Тагыраак айтканда машиналардын үстүнө коюп кире берели. Бизде пока санитария жок да азыр. Бираз выставкадан чыккан мезгил. Эң жакшы жагы
Мына менин көрүүчүлөрүм көбү Сокулук мал базарына баргандар жана көргөндөр. Машинанын үстүнө тизип коет. Эми ал ветврач эмес билбейбиз, бирок анан ушундай дарылар сатат. Билесиздер да, машиналарды катары коет, сатат. Анан бул жерде чыныгы ветврачтар отурат экен. И ооруган малды мал базарга келгенче консультация алып, и ушул жерден дароо сайдырып алсаңыздар да болот экен. Бул мал кармайбыз, ар бирибизге пайдалуу да. Сөзсүз мына ушул мал базарга өзү негизи көчүш керек экен. Мындай мал базар чүйгө барсак, кана. Мындай камералар экен, бүт столбаларда бар. Тагыраак айтканда, мына ушул мал базардын бардык аянтыны көзгө алып турат. Мен мал урдаттым. Бирок таладан эл малын урдап кетти, базардан барып аңдап отурайын деп кыйналгандар болсо, таза болбосо ушу камера аркылуу дагы бир көйгөйдү чечкени болот экен да. Анткени билесиздер, малы сактасын, бирок малын жоготуп, мал базардан таң атпай келип, ошо мал кирип калат экен деп аңдыгандар өтө көп. Дагы бир артыкчылык, бул негизи бардык айттым го, бул мал базарга келгенде ар бир адамдын кызыкчылыгы алынган. Даже эң көп пайда тапкандан ылый пайда тапканга чейин мал базары. Элдос мырза, бул кандай кызмат? УЗИ кабинет да. УЗИ. Караңгы комната керек. Бияна чоң мал керек. Фиксация болот кандай. Биз артынан бол салып текшерип алабыз да, болсо. Ручной били сканер менен да болобу? Ручной болот. Ручной, болду, эч жакка качалбайт экен да, туура? Качалбайт, тебелбайт, түзөлбөйт. Основной бээги өтө жакшы экен да. Бээги уйга. Бул бир контейнерде караңгы ишо, көрдүңүздөрбү? Анан баягы столбого байлап эки жагынан 3 адам түртүп турмай жок экен. Ушул жерден өзүңүздөр мына ветврачтар келип туруп сөзсүз мына билип берет экен. Шарт бар экен да, мындайча айтканда шарт бар. Могул жер болсо өтө чоң парковка экен, аянты 1 гектар. Жалаң жеңил унааларга, эми бул жерге элестетип коюңуздар, канча унаа кирип кетет. Жеңил унаа дегенде бул жер эме болуш керек, Көбүнчө алуучулар, базарга көрүүчүлөр, Таза коюп, ичин малды аралабайсың. Мешет кылбайсың. Пробкада калып калбайсың. Аккуратно келип, кайра чыгып кетип каласың. Бул жана биз менен сизге окшогон туугандар мал алганы же мал базарды көргөнү же үйдө жатып алып мал жандуулар агалар мына мал базарды көргөнү келгендерге мына малга аралашпаган, тыккан, безопасность таш чачырабаган, дарак түшүп кетпеген жер издеп атсаңыздар мына ушул өтө сонун жер. Келесиздер, бул жак көбүнчө жалаң жеңил унааларга экен. Мындайча айтканда, эгер ушул жерди билип алыңыздар, туугандар, муна алам десеңиз, ушул жерге келип кире бересиздер буюрса. 2 ай бекер деди. 2 айда канча? 5 жолу бекер келип кетесиздер да. 5 жолудан 10 жолу. Мындайча айтканда 4,5 жумада бир да. Ошондо 9 жолу 2 айда бекер келип кетесиздер, туугандар. Өзүңүздөр бир четтен көрдүңүздөр, жана айттык, шундан жакшы мал базар көрсөңүздөр, сөзсүз кабарлап коюңуздар деп. Бул Каракол шаарынын жээгинде. Бүт жака жакын экен.